Болот Дүйшенали даже менин фамилиям так айтпай Абляшев деп мени мындай жашырып коет. мындай башкача тил менен айтпай же тили келбейби? Жашырбай эле ачык эле айтайын. Сүйүналиев 3 дарегинде жайгашкан бала бакча боюнча бүгүнкү ГКМ тарабынан разработка жүрүп атат. Менин атам канча жылдан бери мамлекеттик жумушта иштейт да. Окууну бүтүп келгенден бери. Токтогул районунда үй жок. Квартирада жашачу. Анан ошо керек болсо 100 миң, 60 миңди кээ бир жерден бир объектинин бир нерсесине кошконго таппай калып атабыз. Жанагы Черноткач көчөнүн сол тарабындагы мыйзамсыз курулуш боюнча Бул аягына чыгабыз Кудай буйрса. Жана ошондой эле соц объект, башка объектилерди кайтарабыз дагы да. чоң рахмат. Сонун жер болчу да. Бирок тилекке каршы бүгүн эч кандай бир мындай жашылдандыруу, көрктөндүрүү деле иштер жүрбөй атат. Болду билбейм, бирок ушул убакка чейин созулуп келип, кече жакында эле орнотулду да. Анан ошол орнотуп аткан освещенияны сиздер биринчи ошол жерге кандай канча ваттык освещение туруш керек, ошолордун баарын иликтеп алып туруп анан кийин коесуздарбы же 100 ватт деп туруп кое бересиздерби? Өтө слабый болот. Ал бир, экинчиден. Азыр 100 ваттыкты койдуңуздар. Бак, күндөн заряд алган уличный освещение. Ал жарык бербей калды. 144 миң ошондо асманга учуп кетти, кандай болуп калды? Ким жооп берет ага? Сиз айтып атпайсызбы? Мындай жерге болгондо жарык берет экен, анан көчөгө келгенде жаркырап кетет экен депчи. Андай болсо сиздер кеңешке сунуш бербейсиздерби? Биз мындай уличный освещенияны күндөн заряд алган уличный освещение бизге болбойт экен. Андан көрө тиги электрическийден эле коюп коелу деген сунуштар берсеңиздер болбойбу? Же обязательно 144 миңди ошондой кылып эле коюлду аттуу кылып коюш керек. Ошо жооп бериңизчи. Катары коюп аткандан кийин биз 100 ваттык дегенде 100 ваттык ошондой эле таасир берет экен деп ошентип алдырып койгонбуз. Азыр сиздин 144 миң сом асманга учуп эле кеткендей сезилип атат да магачы. Аны мен деме сизден эле эмес, башка адам шайлоочулардан деле уктум. Аны биз койгондо да аябай бир депутаттар өзүнчө бир сүйүнүп кулак алазышы, бир көчөбүз күндөн заряд алган ушундай освещение болуп калса, кышында элдерге кышында освещение өчкөн убакта биздин көчөлөр жаркырап күйүп турат деп максат Кошкевич билесиз да. Тим эле кош колдоп бергенбиз да. Анан жыйынтыгы моундай болуп атканы өтө өкүндүрөт да, Белек мырза. Жарык берип аткан 100 ваттык жарыктандыруу чырактарын ошондой эле эффект берет экен деп ошон үчүн койдурганбыз. Андай бербейт да. Көрсөк бербейт экен. Мисалы айтып атпайбы, электричество деген электричество башкача күч кубат берет экен. Биз акчаны бөлүп атабыз, ошо Ашыров көчөсүнүн эли Жашнаков жарыкта кечкизин басканда жарык болсун деп атабыз. Анан өзү негизи заявканы тендерге берип атканда ошо баардыгын карап, учитывать этип туруп анан берет да, эсепке алып туруп, мынча жарык берет, мындай да асиз болду. Аны алып алгандан кийин аны эч нерсе кыла албайсыз. Бирок ушундай алынып калды деп эле 144 миңди жөн эле талаага кетпей, кийинкисине сабак болсун үчүн урмат Кадырбекович, мына сиз туура суроо берип атасыз да. Бул боюнча Тахмина Шашенбековна өзүңүздөр кеңешме өтүп, ушунун да жоопкерчилигин карап коюш керек өзүчө. Ал акчаны биз керек болсо 100 миң, 60 миңди кээ бир жерден бир объектинин бир нерсесине кошконго таппай калып атабыз. Анан эгерде боло турган болсо, алмаштырууга боло турган болсо, Мухит Кабылахманович айтып атат го, башка көчөгө эмете турган болсо, ал көчөгө кичине анда берип атканда 100 эмеден өйдөрөөк берип туруп, экөөнү алмаштырып, жөн эле эптөө эле койду аты болбосун деп атат да. Биздин эл да билсин, эл дагы мындай коюлуп атканда ким койду? Дагы эле сиздер да айтат. Бул жерде депутаттар көмүскөдө кал эле мэриянын кызматкерлери мына белеп коюп кетти деп айтат. Ошондо да ишиңиздер мындай алгылыктуу болуш керек да. Акча талаага чачылбаш керек. Жылдын башында труба алдык элек, 10 труба алды эле, ошо 10 трубаны ошо мурунку мэр бирден кол коюп туруп берип атты да. Бул азыр 144 миң сомдук акчанын суммасы ошону мында контроль кылыш керек да. Ошо мында материал бухгалтер бар, ошол барып туруп, мына действительно мына ошо канча лампочка күйгөнүн ошону прожекторду алып туруппу, кайсысын ошону коюп туруп, кайта койгонун текшерип туруш керек да. Биз кайдан билебиз канча сомго коюп атканын? 100 ваттык ошондой слабый иштеринчи, эми муну жанагындай куш көчөлөргө алмаштырабыз. Бул бир маселе, экинчи маселе жанагы трасса боюнча да жарыктандыруу. Аны да колго алып иш алып барабыз. Мен суроом Медер мырзага жанагы Черноткач көчөнүн сол тарабындагы мыйзамсыз курулуш боюнча кандай иштер жүрүп жатат? Өткөн сессияда сизге айттым эле. Жооп берип коесуз. Черноткач көчөдө. Бала чакасы да жок экен.
өзү да оорукчан экен да, анан кече жакында лечениядан келди. Ичинде толо майда чүйдө жүктөрүм бар эле дейт. Ошону бошотуп алып, жакынкы аралыкта бошотуп берем дегенден кийин баягы сразу эле мажбурлап буздуруп салуу эмес, кичине күтүүдөбүз да, бир аз эми строй материалдар жараксыз болуп калбасын деген тариздечи. 185 000 сомго көчөт эктик депчи. Анан жетишпей күнүсүп кеткенине байланыштуу 15 000 сомго 15 000 сом дагы тигилбей калган экен да көчөттөрчү. Ошону күзгө малга калтырган экенсиздер, ошол боюнча кандай иштер жүрүп жатат азыр? Балдар, бала бакчада балдар ошол жол менен басып атышат да. Анан эми кийинки жылга бюджетке киргизебиз деп отурабыз ошол тротуарды. Ошол 15 000 сомдук көчөт болсо, мен сунуштайт элем, урматтуу төрага, ушуну тактап жакшылап карап берип койсоңуздар, анткени 15 000 сомдук көчөт калган болсо 800 сомдон сасына келет экен 15 дана. 15 дананы ошол жерге быйыл отургузуп койсок. Азыр как раз ушул жакшы убакыт болуп турат. Погода дагы жакшы болуп турат. Анан эгер биздин кеңештин депутаттар колдоп берсеңиздер, ошол кийинки жылга биз ошол тротуарга киргизебиз, бюджетке киргизебиз деп атабыз да. Анан эми ошонун көчөттөрүн быйыл отургузуп койсок. Могу паркка кире бериште Айзымкан Козубеков атына парктын кире беришинде курулуштар боюнча кандай иштер болду, кандай эмелер калды, алына элек объекттер боюнча. Курган астаналыкка тиешелүү орган менен макулдашпастан туруп, бут кийим оңдо коюп алган күркө бар, ошону алдырабыз. Ички иштер бөлүмүнүн роудунун бет маңдайында 3 контейнер бар, аларды алдырабыз. Быйылкы жылгачы айда бөлүсө. Азырынча ошол эми жыйынтыкталгандар. Анан кийин производственный көчөсүндөгү жайлоолуу азаматтын эмеси алып сот жеткилкеси. Эми могу парктын кире беришинде баягы тил бар эле го, ошолор боюнча. Тил алынды. Тил алынды. Жанындагы эмелерчи, магазиндер. Жанындагы ошол күркөлөр, сиз айтып аткан күркөлөр алынат жакында. Мен сурам ошол бүгүнкү тротуарлар боюнча бизде Кенжетаев көчөсүндө больницадан келаткан жолдо сол тарабында тротуар бар. Бирок ошол келип туруп вокзалдын жанына келгенде токтоп калып атат да. Биздин балдар ошо жол менен басып атат. Вокзалдан ошол Бөкөнбаев көчөгө чейин ал тротуар уланыш керек. Ошол жерде биз балалыгыбыз өткөн чоңойгонбуз. Ал жер абдан жашыл, сонун жер болчу да. Бирок тилекке каршы бүгүн эч кандай бир мындай жашылдандыруу, көрктөндүрүү деле иштер жүрбөй атат. Бул биринчи суроо. Экинчи, ошол жерде Кенжетаев көчөсүнүн сол тарабында вокзалдын территориясында, мындайча айтканда, Неман аптекасы турат да. Ошол мага суроо да сизге. Айтыңызчы, ошол Неман аптека бул арендада турабы, же болбосо Кызыл китептеби? Керек тротуарчы, чоң көчө, абдан кооптуу, жаш балдарга деле, чоң кишилерге делечи. Ошол жетекчиси дагы, ошол ККМдин сотрудниктери да бүгүнкү күндө жаңы которулуп келиштиптер. Алар айтты, колсунуп көмөк берели. Кандай мыйзамсыз кадамдар болуп атат, эмне болуп атат, жана мойну жоон, моюн толгон коомдорду бизге айткыла. Мен эсептейм, ал коомчулуктун кызыкчылыгы биринчи очередде демекчи, ал тротуарды биз аягына чыгабыз деген бир уверенный эле турам да, буюрсачы. Ошол аягына чыгабыз, Кудай буйрса. Жана ошондой эле соц объект, башка объектилерди кайтарабыз дагы да. Чоң рахмат. Бүгүнкү күндө биз Токтогул шаарыбызда бала бакча жетишпейт. Мен мына Светлана Иннокентьевна менен да сүйлөштүм. Бүгүнкү күндө ошо Токтогул центрде эле 300 бала менде очередте турат дейт да, электронный. Башка садиктерди сураган жокмун. Биздин кесиптешибизден сураганда эле айтып атат да. Анан ошол артта кайтаруу боюнча башка мекемелерге өтүп кеткен, менчикке өтүп кеткен бала бакчалар боюнча кандай иштер жүрүп жатат? Мен Сапар Токовичке да кезинде өзүм суроо берген бул боюнчачы, бирок так маалымат ала алган жокмун. Анан ошол сиз жооп берип коесузбу, ушул боюнча кандай иштер болуп атат? Чоң шаарларда кээ бир объектилер ушундай өткөн экен. Бунун кийин дагы бала бакча болот, частный, же болбосо мектеп болот. Ошону бир тактап жооп берип коесузбу ошого? Ошол документтер боюнчачы, частныйга өтүп атканда. Эски садиктер боюнча баягы приватташтырылып кеткен да, учурунда. Анан кийин териштирүү жүргүзгөндө биз эми кадастр мекемесине гана кайрылып алабыз. Түпкү документтерин көтөрүп берүү боюнча. Бирок однако жеке менчикке өтүп кеткенден кийин алар бергенге
мыйзамга туура келбейт экен. Кадастр мекемеси да бул териштирип бизге түп нуска документтерин бербейт. Канча Бала бакча. бул мыйзамга туура келбейт сиздин жоогуңузду артка кайтарганга? Артка кайтарууга Бүгүн эми тийиштүү органдар менен биргеликте иш алып барсак, бир эле жергиликтүү мэрия эмес, анын үчүн комплексно тийиштүү мекемелер менен алып барышыбыз керек. Бул боюнча мен жооп берип коеюн. Жашырбай эле ачык эле айтайын. Сүйүналиев 3 дарегинде жайгашкан бала бакча боюнча бүгүнкү ГКМ тарабынан разработка жүрүп атат. Башкача айтканда документтер изучать этилип атат. Бияктын жашаган үйүчү. Экинчиси бала бакча госрегистр мамлекеттик мекемеси жайгашкан бүгүнкү күндөчү. Эми ал вопрос да, себеби мамлекеттик мекеме жайгашып аткандан кийин аны вряд ли, но жана боюнча так маалымат ошол пока жыйынтыктала элек бүгүнкү күндө разработка болуп атат ошол мэриянын балансына алуу боюнча бала бакчаны. Приватизация болгонбу, прихватизация болгонбу аны териштиришет, жыйынтыгы болот обязательно. Чоң рахмат. Болот Дүйшөнәлиев, даже менин фамилиям так айтпай Абляшев деп мени мындай Жашырып коюп. мындай башкача тил менен айтты, же тили келбейби. Анан Болот Дүйшөнәлиев барып үйдү такылдаптыр да. Мен баштан сиздерге айтып коеюн кандай маселе болгонун. Азыр сиздердин баарыңыздарга кызык болуп атат бул. Үйдү такылдаптыр. Болгон күчү менен такылдаптыр. Менин келинчегим ким бул десе, үйдү каяктан сатып алгансыңар дептир да. Эми бул кандай үйдү менин келинчегим менин үйүмдүн атам каяктан сатып алганын билбейт да. Дүйшөнәлиевдин деле келинчеги билбейт болуш керек үйүнүн атасы каяктан алганынчы. Мага чалыптыр, мен чычканда болчумун, телефонду алган жокмун, видеосунда да жүрөт. Анан кийин чалдым. Каяктасыз десем, жок, эртең менен бардым. Барсам үйүнөн чыкпай койду. Эртеси күнү кечинде тойдо болчумун, дагы чалдым. Каяктасың? Үйдөн. Туруптур, аны мен барайын. Эмне болду эле, чоо жайын түшүндүрүп айтайын десем, келе бериңиз деп туруп өзү башкача кетип калды. Барсам телефонун албай, мен досторум менен кетип калдым, эртең жолугду. Эртеси мен шаарга чыкмакмын. Шаарга чыгып кетип анан телефон чалды, суу самырга барып калгам, суу самырдан чалып сүйлөштүк. Болот, иним, сен туура эмес кылдың барып, мени тааныбайсың, мен сүйлөшпөйм, иш такылдап, менин келинчегимден сурап үйдү. Ал каяктан билет? Десем, туура, сиздики туура деп. Анан жакшынакай түшүндүрүп айттым, болот. Бул үйдү менин атам канча жылдан бери мамлекеттик жумушта иштейт да. Өзү эмеден окууну бүтүп келгенден бери. Анан Токтогул районунда үй жок. Мамлекеттик үйлөрдө эми квартиралар жашачы. Анан ошол кезде үй сатып алыш керек. Анан бул Нарынгестин сайдыгы болгон. Буларды Нарынгес 11 точно так санын билбейм, ондан ашык аукционго койгон, сатыкка койгон. Сайдыктычы. Анан барды сатып алган аукциондон, анан атам агам бар, ал экөө инвалид экинчи группада. Экөө сатып алган. Бир жанда агам жашачы, бир жанда атам жашачы. Аукцион түрүндө. Анан эми бул жерде биз бул Болот Дүйшөнәлиев Аблясов дейт. Мен Болот иним, мен сага дагы жолу айтайын, мен Аблесовмин. Атым Мирлан Амантурович, мен Мирлан Аблесович деп атасың. Мына 2 жылдан бери чогуу экөөбүз бир жерде иштеп келатабыз. Тагыраак үйрөнүп алсаңыз, мына видеодо эле тартып атасыз канча жылдан бери. Анан эми берде үйдү басып алган Аблесов, мен басып алганда аерде атам садикте балдарды эшикке чыгарып коюп кирип отуруп алган жок да. Же үстүдөн чалдырып, же бирөөнү коркутуп кирип алган жок. Бир да аукционго коюлган нерсени сатылат, ким алат деген жерден аукциондон сатып алган. Бул Сүйүналиев 3-түн таржымалы ушундай үйдүн таржымалы. Баарыңыздарга кызык болуп аткан болуш керек. Бул жерде көп депутаттар да айтып атыптыр. Биз заказ берип атабыз. Биз төраганы көндүрүп атабыз, үч жакка айттыртабыз, мындай алабыз, тимдей алабыз деп. Мына азыр дагы кесиптешибиз бар эле, банкта иштеген. Ал келбей атыр, Нургазиев Каязбек. Ушул кыскача маалымат, урматтуу депутаттар. Сүйүналиев 3 боюнча. Болду, рахмат. Февралда
2023 жылы. Ошону айтканбыз, ошо Ашыров көчөнү асфальт кылдык, эл аябай база болот, ошол жерде мал базары курат, тиги 5-чи микрорайон наркы өтүп полный ошол жол менен мектеп садикке келет. Тротуарды жана сол жагынан, бияктан кетип атканда сол жагыны ошо как раз Эмиль Эмиль мырза да бар болчу, экөөбүз да айтканбыз ошону. Хотя бы шагылданып бошотойлу депчи. Az аякты бошотпой эле уже мына 9 ай болуп калды, 9 ай болот. Кайра стройкалар башталып атат да. Хотя бы ошол жерде заборлорун бустуруп, сеткаларын алдырып, тротуарга даярдаш керек болчу да. Аяк тротуар кылалы десек, эми таза суу именно ошол тараптан өтөт экен. Хотя бы шагылдап, 2 метр, 1,5 метр шагылдап турат, эл база туран культураль деп сүйлөшкөнбүз да, февралдачы. Ошол боюнча бир да иш жүрбөптүр. Ошого Чыңгыздагы баягы больничныйга чыгып калып, как раз Мирлан байкеге айтты эле, ал деле ошо боюнча дайыны жок болуп кетти. Ошо боюнча именно ошо тротуар боюнча ошону эптеп бирдеке кылбасак болбойт. Азыртан баштап хотя бы элдер огражденияларды кылып алганда аякачы бошоттура бериш керекпиз да. Ага көп убакыт кетет. Бирөөлөр сетка тартып, бирөөлөр кирпич, бирөө решеткалар менен тозуп алганда аяктачы. Ошо менен суроо. Ушул Бардыңыздар эме болгон болчу дегем. Жөндөн эле да бала чуркап чыгып атат. Тиги күнөөлүү болуп калды да, тиги киши деле. Биз ушуну бул февралда эмес, мурунку жылкы депутаттар деле аябай көтөрүп чыккан экен ошол жакты. Хотя бы шагылдаттырып кол деп, мына февраль болду. Канча киши страдайт этип атат, ошо жаш балдар, школьниктер кетип атат. Ошол эле могу эме боюнча дагы да, сен ислам магазинде өтпөйүн. Ошондой тез аранын ичинде эме кылыш керек болуп атат да. Азыр жаш балдар окуу башталып калып, ар бир тарабынан басып кетип атышат да. Өзүнө жөн ортодо жаш балдар сүзүлүп, инвалид болуп калып атат да. Азыр канча экөө ушу больницада дейт да. Мен действительно Ашыров көчө боюнча азыр кабардар болуп атам. Иш алып барабыз, бошотобуз, иштейбиз деп келгенбиз бул жерде. Проект города мисалы. Ошол боюнча карап эле бирден болсо эле кадастранан, жер адрестанан тигил бул деп эле алардан деле запрос кылып алсак болот да, мисалы городдун кайсы жерде эмне кеткен, канализация кайсы жерде кеткен, кайсы жерде трубопровод кеткен, кайсы жерде сет эме кеткен. Анан оң жагында тротуар бар болчу, жок болчу эмес, ошону генплан менен алдырып, ошол жерде ошол генплан боюнча иш алып барыш керек да. Меники ошол кошумча. Садиктер боюнча турбай, өзү бизде эме барбы, канча садик кайтарылыш керек деген өзү. 1995-жылда Аскар Акаевдин указы бар да, ошол бүгүнкү күндө күчүндө дагы делечи. Соц объекттердин баары кайтарылсын, акчасы суралсын, сатылгандардын деген жери бар да. Анан именно мынча садик деген жер жок, азыр 2 садикти сизге атап өттүк жогорудачы. Ошол биздин кесиптешибиз болот тарткандан кийин сиздер барып ошону дестек кылдыңыздарбы же доэтип эле бул? Биз ошол эми тапшырма болгондон кийин аны дестек кылдык да. Жок, ошону айтып атам, тапшырма после Болот мырза тарткандан кийин сиздерге тапшырма түштү же ошого чейин беле? Мен эми Болот мырзанын кайсы убакта тапкан действительно кабардар эмесмин да, чисто. Ошо сиздики качан эле чыгыңыз? Мен бир жуманын 10 күнүнүн аралыгында уже ГКМ менен иш алып барып атабыз да. Биздин токтогулдун ошол эле сүйүнали, ошол эле биздин мекеменики боюнча бүт маалымат кеткен да мурдан эч. Эмне себептен кандай болуп кеткен, качан приватизация болгон, эмнелердин негизинде болгон, анан кантип баланстан баланска өтүп кеткен, мисалы биздики боюнчачы. Ошолор болгон мурда эле өкмөт тарабынан бул нерсе каралып чыгып, анан бүт нерсе изучать этилген да. Басып алган, анда мында биринчи такталыш керек, анан кийин чыгат керек да. Бирөөнү каралап аброй ала албайт го адамдар. Кайра наоборот каралып калышы мүмкүн да. Мындай болот. Вокзалды билесиздер, ошо вокзалда иштеп кеткен экен. Жеке менчикке өтүп кетти. Эмнеге жеке менчикке өтүп кетип, стратегический объект. Ошону азыр вокзалды кайра мамлекетке кайтарылса, жүргүнчүлөр базардын айланасынан машиналар токтолбой, ошол жерден кетмегеле, азыр мамлекеттик улам өнүгүп өсүп баратат. Ошону да кайтаруунун аракетин кылгыла деп мерге арыз чыгып кетти да. Ошондой эле дагы бир арыз келип түшкөн. Базардын айланасындагы мына барыңыздар билесиздер, жана Азбекс тараптык өз жашылдандыруунун жери, тетиги Айтыландын алды, мурда ушундай болгон. Ошолорду дагы буга чейин бир нече жолу кайрылган экен мурунку депутаттарга, мэрлерге кайрылган экен, бирок эч кандай жыйынтык болбогойду. Эми азыр жаштардын активный Токтогул шаарынын өнүксүн деген депутаттар келдиңиздер. Эми ошол маселени тийиштүү жактарга кайрылып, кайра мурунку баштапкы калыбын алып келип бериңиздер деп өтүнүш менен 2 кат кайрылды. Туруктуу комиссия, курулуш комиссиясы карады. Корутундусун эми
прокуратурага берип келебиз буга чейин көп маселелерди, бирок эч кандай жыйынтык болбой атат. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын атына жазалы деп корутундуну чыгаштык, Кыяс Нурга жетпей жок болуп калды. Анан ошону дагы ошол жака кетирүүгө макулсуздарбы же болбосо биз деле бердеги мэриянын юристтери иш алып барсынбы? Ал жерде берип койгонсуңар тимде мындай деген разногласие болгон между жанагындай физический лицолор менен эме болгондочу, разборка болгон учурлардачы, талаш тартыш болуп, ал жерде да силер айткандай ошол жер мурда зона озеленения болуп кеткен экен. Ушул боюнча архитектурадан биз дагы сураганыбызда алар айткан бизге бул боюнча категориясын өзгөртүүгө, жана целевое назначение, мисалы зона озеленения болсо кийин уже под эме кетти деп биз главархстрой беле азыр унутуп ошол жака эме келген, бизге уруксат келген деген. Ошондон кийин анан булар жанагындай частный эмеге кеткенден кийин каралбай калган бул нерселерчи. Анткени ага чейин да ачкан, астына труба провод өткөн, тигил бул ошол жерде 9 комиссия деле отвод берип атпайбы? Во главе замаким уруксат берип атат ал жерлергечи. Анан эми ошол жерге жанагындай эсти тиги центральный головнойлорго кайрылабыз деп атпайсыңарбы? Нужный инстанцияларгачы. Ошол жака кайрыларда, пожалуйста, подключите архитектуру тоже. Архитектурада бар да, ошол нерсе официально барбы жокпу, ошону сначала выяснить надо, анан кийин аны бериш керек да. Ушу базардын айланасындагы могу милициянын алды жакшылдандыруунун жери, бул сквер болчу деп анан мэрия ошол эле Айтландын алдыдагы ушу жакшылдандыруунун жери болчу. Баштапкы калыбына кайра келтирүү боюнча мэрияга 1 ай тапшырма берген экен да. Бирок тапшырма берилген экен, ошолордун баары тиркелип бизге келди. Могул жерде жанагы Сонунбаевдарга 49 жылга дагы 32-нин нар жагы билесиздер, ошол да 49 жылга берилип кеткен экен. Ал дагы ошо мыйзамсыз берилип кеткен деп 49 жылга деп ал дагы ошондой жооптор бар экен. Баардыгын макул болсоңуздар тиркеп туруп тиешелүү жактарга жиберели. Эми биз депутаттар элдин өкүлү болгондон кийин элдерден арыз түшкөндө биз ошолорго бир ыкчам бир чара колдонушубуз керек да. Анан эгер тошко коюп койсок, жана протокол тапшырмага эле кошулат. Протоколдук тапшырмага макул болсоңуз, ошолордон чогуу добуш беребиз да. Быйылкы сизге суроодо ремонт запчасы быйылкыга 723.707 сом расход кылдыңыз. Эмнеге? Запчас болгондо былтыркы жылга сиздин запчаска деп алган акчаңыз 75.940 сом болуптур. Быйыл 10 эсе көтөрүлүп кетти. Сиздин техникаларыңыз 4 жыл 5 жыл болгон жапжаңдуу техникалар. Эмне үчүн 10 эсе запчаска көп расход кылдыңыз? 9 айдын ичинде эле айтып атам азыр. Мен былтыркы анализ алып атам, 22 жылдыкын мына 75.940 сом гана расход кылды. Быйыл болсо мына жерде графаңызда турат 642.707, daha плюс мына жерде 81.064 туруп 723.707 сом расход кылгансыз. Бул не деген акча? Мындай, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, биздин водопроводдун акыбалы жылдан жылга кыйын болуп кетип атат. Жал былтыркы караганда быйыл күнүгө 1ден 2ден жарык. Ошол запчастарды алышыбыз керек, оңдошубуз керек. Ошол оңдогонубуз үчүн максат кош керек. Күнүгө суу чыгып атат. Жаман суу көчөнү каптаган жок. Ошону оңдогон үчүн болуп атат. А минеге 1000 сом деп оңдой койсо эртең тыштап койсом болду. Азыр 3,5 мың турат. Жетчей албай атат күнүгө. Ар кимдин запчасы керек. Ар кимдин запчасы менен бүтүрөсүң. Жөн эле барып эле бүтүрө бербейсиң. Ошонун баардыгына расход кетип атат мына. Ушуну жылга муну мен 3-4 жыл мурун айткам. Эгерде жаңы проект кирбей калса, бул водопроводду 3-4 жылдан кийин иштетиш да кыйын деген. Мына ошол моментке келди азыр. Мына азыр да оңдосун. Оңдогондон сырткары да 2,5 мың күнүгө. Запчастардын баары керек болот. Сиз расчетун бериңизчи. 9 айда 723 мың сомдук иш кылдыңызбы? Кайер жарылды? Айтыңызчы, ушу клубтен нечеди? Жок, ошонун баары расшифровканы бериңизчи. Жөнөкөй эле сиз тапкан акчаңызды кайта эле могу жерден өзүбүзгө расход кылып, мына былтыркы ГСМ боюнча айтайын сизгечи. Берилген 600 мың сомдук ГСМге сиз 917.810 мың сомду колдоңузда 317.810 сомду ашык колдонуп коесуз ГСМде. Пландан ашык кетип калгансыз. Ошол эле жанагы эмеге прочий расходторго ашык кетти. Мына былтыр болсо 59.818
1000 сом акча колосо 9 айга эле 81.064 эме колдонуп атасыздар. Бу жерден эмнени айтып атасыз? Сиз өзүңүздү багып атасыз бу жердечи. Эч кандай доход да берген жоксуз, эч кандай бир жардам да берген жоксуз, мисалычы. Анан кийин айтып атасыз, мына жаман көрбөңүздөр. Мына сизге дагы ыңгайлуу шартты дагы айтам азыр, будакаларчы. Бу жерден азыр отуруп эле багы эле максат чырылдап өткөн, чукуп чыгат экен, таап чыгат экен деп мен прямой эфирге айтып атам, бирок дагы эле өзүм ал жок болсо да айтам. Айтып келгем, айтып берем дагы эле. Мен популист эмесмин, болгондон айтам. По факту, тиги цифра менен айтам бардыгынчы. Ошон үчүн бу жерден төрага бу аудит бир нерсе уюштуруш керекпи? Текшерүү керек го дейм. Водоканал, ыңгайлуу шарттыгын дагы айтып берем. Орду перечень менен эмне иш кылганын, кайга кетип атканын, кайсы расходдордун бизге ошону азыр мына сессияга ыңгайлуу шарт менен суу каналыныкы эмеси расшифровкасы толук эмес. Жөн эле цифраны жаздым. Мына цифра менен мына эч ким окуя албайсыздар. Мелкий шрифт менен алып келип туруп коюп коюшат. Муну эч ким окуя албайт. Лупа менен окуйсуң, болгондо да окуганда дагычы. Биз доходтап сизди бага албайбыз, мэрияны бага албайбыз. Биз доходтап ошо имени ремонт кылып, сууну сындырбай беришибиз керек. Жаман сууну көчөнү каптатпаш керек. Биздин милдет ошол. Анан доход таап келбейсиң дейсиң, доход таап мен мэрияны же детсад ремонт кылбайм. Анда эч жерде жок, болгон да эмес анда. Сиз өзүңүз ошо эч кимден доход сурабай, мэриядан эч акча сурабай, өзүбүз менен өзүбүз ремонт кылып мына эч жокта суудан кемчилик болгон жок. Суу чыгып атат постоянно. Күнү иштеп атабыз, түнү иштеп атабыз, сотубыз, воскресеньеде иштеп атабыз, кечки саат 9га чейин иштеп атабыз. Ал 5:30-дан кийин биз жатып алсакпы? İçesine suunda. Antırgen yok mu? Sudan gemçilik kılan yok mu? Benim en birinci maksatım vodokanalın maksatı. Su beni kamçı kılış gerek, kötüye cama suyu çıkarmış gerek. Oldu. Ben de şu akıllı rezultatım olsun olmuş gerek. Ana bu kayakta gitti, bu kayakta gitti. Benden çöntüğüme salı atılır ben. Eşlik eşliğe getiren yok. İşte o da olsun. Özü organizasyada, ben işteyim vodokanalda. Servide sıra dedi. 300 klasım var olsun. Polnu sklasda 300 yapacaklar. Anda memleket alacak. Al sklat treninde biz yapacağız kalış için milyon akça gerek. Anda akça yok bizde. Yarın bunu moment alıp momentlenmeliyiz. Keyinki yılı başka, keyinki günü başka yerinde mal var, oşon istep taap, oşondan ondayız. Rezultat veriyor oturuz. Adam biz dakot taap, daha önce ayttık. Adam medianı, get sattı, yeremat kılıp, uğran bolgoy, tamday bolgoy, teşekkür bolgoy, Kırgızstan'da. Ben yapmayız mı? Suya kol köçüdü. Америка өзекиден ушулар боюнча каралган барбы эме жарылганда схема эмеде тщательный мамделыш керек. Азыркыдагы туура таза суда долбоордо бүт бар. Бирок сиз как тажрыйбалуу жетекчи, тажрыйбалуу гидроинженер катары системаны чектөөторго өтө көңүл буруп анан артыңызда калтырып кетишиңиз керек да кийинки иштериңерде. Ошондон да көп эмелер болот да мындай. Ыңгайсыздыктар жаралышы мүмкүн да кийинкидечи. Ошону айтып коеюн дегем ошол боюнча схема боюнча. Мен гипропроект деген бар болчу илгери. Ошонун архивинен да тапкан койдум. Эме айылчага проект деген бар эле проекттин иши. Анысынан таппай койдум. Мен таппай койдум. Анан өзүм көчөгө жүрүп алдым да тетрадка сызып бул колесо деп өзүм түшүрүп алгам өзүм эле. Жок. Өзүм иштеген кезде. Болбосо эчтекеси жок. Мен мында жаңы ошону бүтө эле билет бар. Мен келгенде максат кош керек деп болду. Колос кай жеринде, кай жерден подключение болгон бүт бар азыр. Тарыхта болчу. Бирдек ora жазылып жүрсө бар. Илгерки мурунку анан эми билет эмас. Үйлөрдө мындайда 7 жашап 5 деп деле төрүп аткандарды көрдүк да. Ошону эмнеге контролдоо болуштар дейт. Ошон үчүн онлайн эме киргизип атасыздар. Билинги өргөнүп баргандан кийин канча салыктан бери калып билинги өргө келатат өзү. 5-6 болуп калса, бирөө кошулуп да. Бирөө келсе келди. Ичи жаңы конушуна жана Таласбай Таласбай микрорайонунун элдерине как могу түз эфир аркылуу айтып суу качан чыгат ал жактан? Биз билебиз, бирок маалымат катары ушул жакта көрсөңүз. Азыр мына экономия менен Токтогул көчөсү жагы Кыргызстан көчөсү нар жагы Ош-Бишкек трассасында
тияғы Азимхан Атыркы көчөгө толугу менен бүтөт. Майдын 30-unda açık başlıyor. Bütün endişeli mayın hakkında. Yani ekonomiya menен ушунда birinci fazası бүтөт. Iyun-iyulda da полный бүтөт. Азыр бизге өткөндө Евробанктын өкүлү Никита деген бар. Ошол атайын Сапар Сапарович онлайндан сүйлөшкөндө суранган. Келип кетиңиз, бизде суу маселеси өтө оор. Ошол киши келди өткөндө. Мына төрага өзү катышты, Бирбек Табалдиевич Такмине катышты, отуруп жарым саат беседа кылып кетти. Экинчи фазасын тезирээк керек экен, силерге киргизсеңер жардам берет, документин топтогула деди. Мен Таласпайга да алып бардым, Акжоңго да алып бардым. Ошо Акжоңго алып барганда бир ташка менен бала сүйлөп бүт тартып кетти. Абдан кыйын экен силерге. Канализацияны эски ачыштын сооружениени көрсөттүм. Ал жарабайт деди көрөөрү. Бүт тартып кетти азыр. Мен барып банкирлерге долождырдым, жардам берем деп. Азыр ушу экинчи фазасы боюнча документтер сунуш деп, заявка деп коет эми ушу. Былтыр декабрда тапшырганбыз. Экономика министрлигине айтып жүрбөдүм беле. Ошо декабрда тапшырган боюнча алар карап чыгып 5-6 пункт туура эмес деп айыл чарба министрлигине берилди деп. Ошо боюнча бизге жетпей жүрөбүз биз ошо дегенде. Анан Сапар Сапарович экөөбүз барып биз декабрда тапшырдык деп карап эмесин үстүндө жазган катын айыл чарба министрлигине берип койду, бизге жетпей калды. Ошону кайра алып, кайра оңдодук. Өткөндө дагы жогорку кеңештин депутаты Кундуз Кошалиевичке бардык. ИО мэр Мирбек барып кирдик. Бүт өкүлдөрүн чакырды, департаменттин өкүлүн чакырды, Минфиндикин чакырды. Ошо болгон документтердин баардыгын алып барып, камсыздап берүү боюнча Минфиндин өкүлү катышты. Кундузбек Кошалиевич да айтты, Токтогул шаары өтө мындай сууга муктаж. Тетте жерде 33 000 деген гектар жерлер көлдүн алдында калып, баардык шарттар менен Токтогул шаары курулганда бүт шарттар менен курулуп берет деген, бирок эч кандай андай болгон жок. Эми ошо экинчи фазасын болушунча эми өзүңөргө аракет кылгандай аракет кылып туруп чыгарып бергиле деди. Тигилер убадасын берди. Чыныбек Анарбаевич мына келаткан жума ичи кагаздардын документациясын баарын алып барып берет. Андан ары дагы аракеттер болот да. Көл көчөсүнө карай Жумабектин ысымын берүү жөнүндө. Булар өз жерине барып чогулуш кылышыптыр. Чогулушка 28 адам катышыптыр. Булардын 24 макул, каршы 2. Биздин тиешелүү комиссия карап чыктык. Буларга каршы болгон жокпуз, макулдугубузду берип алабыз. Эми колго салынды. Позиция калып чыктык да. Көптөгөн сыйлыктары бар экен. Жана поселкалык кеңештен ушул округтан 3 жолку депутат экен. Муну сунуштаган баласы Караев Шамсарбек агабыз. Турсунбаев Ерлан Нурадинович, бул жана Баткенде каза болгон инебиз. Бул 7-деги Жалалбат көчөсүнө сунуштап атат. Баткен согушуна барып